Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тил сабагы китеп беттерлерибизди алып сабакка даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы толуктоочтун түрлөрү, тике жана кыйыр толуктооч. Сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта балдар силер менен бирге толуктоочтун маанисине карай тике жана кыйыр болуп бөлүнөрүн үйрөнөбүз. Тике жана кыйыр толуктоочторду көнүгүүчтүү сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз, тарбияланабыз. Толуктооч балдар кыймыл-аракет багытталган затты көрсөтөт. Кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимдин, эмнеден, ким тууралуу, эмне тууралуу, ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берет. Ошондой эле толуктооч түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал. Мисалы, мугалим Асандан тапшырма сурады. Кимден? Асандан. Бул жерде жөнөкөй толуктооч. Эки сүйлөгөндү ким эле жакшы көрсүн? Эмнени? Эки сүйлөгөндү. Бул жерде татаал толуктооч, анткени эки сөздөн түзүлдү. Ошондой эле толуктоочтор маанисине карай да экиге бөлүнөт экен балдар. Тике толуктооч жана кыйыр толуктооч. Тике толуктооч дайыма табыш жөндөмөсүндө турат да, заттын кыймыл-аракетке тикеден тике багытталгандыгын көрсөтөт. Мисалы, мугалим теманы түшүндүрдү. Эмне кылды? Түшүндүрдү. Бул жерде кыймыл-аракет. Эмнени түшүндүрдү? Теманы. Бул тике толуктооч табыш жөндөмөсүндө турат. Ал эми кыйыр толуктооч барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө туруп, кыймыл-аракет кыйыр түрүндө багытталган затты көрсөтөт. Мисалы, апам мага жаңы китеп сатып берди. Барыш жөндөмөсүндө кимге? Мага. Экинчи сүйлөмүбүз: мындай китеп менде жок эле. Кимде жок эле? Менде. Жатыш жөндөмөдөгү кыйыр толуктооч: катты сенден алдым. Кимден алдым? Сенден. Бул чыгыш жөндөмөсүндөгү кыйыр толуктооч. Мисалдардагы сүйлөмдөрдү дептерибизге жазабыз балдар. Тема боюнча билимдерибизди көнүгүүлөр менен бышыктайлы. Алар көптөн бери бүтпөгөн талашты чечишти. Берилген сүйлөмдөн тике толуктоочту тапкыла. А варианты: талашты. Б. Калыс. В. Чечүү үчүн. Тике толуктооч дайыма табыш жөндөмөдө болот дедик балдар. Демек туура жообу талашты. Эмнени чечишти? Талашты чечишти. Бул жерде тике толуктоочубуз талашты. Берилген сүйлөмдө кандай толуктооч бар? Мусакан табакты алды да казандагы койдун этин сүзүп келди. Сүйлөмдү жакшылап окуп, көңүл бөлөбүз, дагы кайсыл толуктооч бар экенин табабыз. Туура жообу Мусакан эмнени алды? Табакты. Эмнени сүзүп келди? Этин сүзүп келди. Бул жерде тике толуктоочтор бар экен. Бүгүнкү алган билимдерибизди бышыктайлы. Окуу китебибиздин 18 бетин ачып, 21 көнүгүүнү дептерге иштейбиз. Бул класс иши үчүн тапшырма. Жатыш жөндөмөдөгү кыйыр толуктоочторду тапкыла. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, кыйыр толуктоочтордун астын чийебиз. Бүгүнкү темабыз боюнча жыйынтыктоочу суроолорго көңүл бургула балдар. Тике толуктоочко кандай суроолор берилет экен? Чогуу кайталайбыз. Тике толуктоочко кимди, эмнени, кимисин, эмнесин деген суроолорго жооп берет.
Кийинки сурообуз: кыйыр толуктоочко кайсы жөндөмөнүн мүчөлөрү уланат? Демек, кыйыр толуктоочусу кайсы жөндөмөлөрдө болот дедик? Жообуна көңүл бурабыз. Барыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөсүндө болот. Үйгө тапшырма балдар. Китебибиздин 21-бети 25-күнүгү. Синтаксистик талдоо жүргүзүп, дептерге жазып жөнөтөбүз. Кийинки сабакта кезишкенче сак саламатта тургула.